Сам курить будешь, да? Нет, брату. Одну или две дать? Как раз. Одну. Көрсетіп қой ұрбат. Накай. Мына сигарет сатты. 2 жвачка, 1 сигаретадан 2 сомда жіберді. 1 штук сигаретадан 1 штук жвачка бересіз. Қансама? Хат. Хат. Сатты ұрмат. Сатты. Ештіке сұраған жоқ. 1 штук жвачка бересіз. Жүрім. Вы, кстати, синюю капсулу. Береміз. Кес синий бар ба? Синюю жоқ. Негіз бола? Хат. 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 Ештіке деп сұраған жоқ. 1 сомда жіберді. Саламатсыз ба, жат? Сізді тартып ойлы қойын. Несовершенный элеттерге сигарет, жвачка сататасыз. Сигарет сататасыз. Мына бұл бала 14 жашта. Не үшін ушылардың бір паспорттарын сұрап қарап айтасың. Бұл болғаны жердің 5 сомдық сигаретті қараңыз, жас балдардың өміріне Жоқ, өңчесіне де машинаға аталары отыралды, басаты қайтты. Ошондо деле. Негизи жумшаганда да саткан болбойт эже, билесиз да. Жоқ, мен действительно сатпаймын. Азыр саттыңызбы эже? Азыр саттым, бирок жерде машинада көбүнчө ошентип, атасы алып жатам деп. Сиз айттыңыз эже ошол кезде бар, атаңыз өзүн жибер депчи. Бул баланы мисалы үчүн эчтекесин билбейсиз да, балким өзүн алып отуруп туруп. Экинчи эже сатпайсыз эже. Дагы МКде дагы ушундай текшерүүлөрдү кылабыз эже. Биз жарандык активист эже, YouTube'да таза кыргыз каналы. Кайталамасын эже, сизди баягы тартып ойлой коелук, МКде тартабыз, 3 сомдық жер алды. Обычный силь, да? Саламатсыз ба эже? Саламатта, мындай жатпайбы? Саламатсыз ба эже? Сиз тартып ойлой коюн, сиз билип атасызбы несовершенный элетке сигарет сатып атканыңызды? Бір сом дальше. Эже, несовершенный элетке сигарет сатып атканыңызды билип атасызбы? А эмне себептен эже? Эже. Сатпайды да қойым мына. Жок, ошону бир түшүндүрүп койбойсузбу? Келечек муну ушинтип сигарет сатып талкуулап атпайсыңарбы? Эже? Жакшы жетилектерге алкоголь, сигарет саткан деген жок бе сизде? Мына дагы ошол жерде турат. Эмне сатып атасыз? Мындай сатпайсыз деп ишенели эже? Сатпайбыз. Мынса сизде өзүңүздү тартып айлайбыз эже. Элге уят кылыпчы. Мындан кийин келечек муну талкуулап атабыз эже. Мына 14 эле жашта бул балачы. Мындай паспортун сурап турам. Мындай ар биринин паспортун сурап туруңуз. МКде дагы ушинтип келип турабыз эже, башка балдар менен, сатпаңыз. Бейсиң кандай? Сенде. Жаш анчада баш, жашын сурайсың, бербейсиң, жашын бекпейсиң.
Мен нарушаю. 14-те. Жоқ. Таза YouTube'da таза кыргыз каналы же. Биринчи магазин силер болдуңар ошо несовершенный летке сатканчы. Ошол силерди куттуктайбыз же. Мындай да ушул менен жаш балдарды келечекте талкалабайлы. Рахмат силерге. Аян магазин, а? Инстандан жвачка беріңізші. 1 штук Винстон. Анан Жвачка берді. байлоо. Ha. Берділер жа. Саламатсызбы. Салам алейкум. Несовершенный летке сигарет сатып атасыңар. YouTube'да таза кыргыз каналы. Эми келечек муунду талкалап атпайбызбы ушинтипчи? 5 сом үчүн, 1 сом үчүн. Өзүңөр да тартпайлы коюн, азыр эч кимге мындай тартпайлыбыз. Баягы эскертүү болсун депчи. Тура байке. Ошо какой там 1 сом үчүн мына 14 жашта бала. Бекар албайлы. Базарларда элимде да сенден көрүп атам да. Ооба, менден көрүп атасыз да. Ошо байке. Келечек муун биздин келечеги туура түшүнүшүп эле. Эмкиде мындай бир паспортун сурап жаш балдарга. Какой там 1 сом, мисалы үчүн 1 штукту 5 сомго сатсаңар 1 сом ага жетеби жетпейби? Азапта канча келечек талкаланат. Жакшы тургула, түшүнгөнүңөргө рахмат. Байкалатпаспы, несовершенный летке сигарет сатасыз. 14 жашта бала. А бул атайын сатпайсың. Негизи билесиз да, 18 жашка чейин спиртнойда мен сиздин азыр жүзүңүздү тартпай элем. Бул баягы баарыбызга эскертүү болсун депчи. Биринчи рет. Ошо экинчи же. Эмкиде уятта же биздин келечекте же буларчы. Какой там бир тыйын үчүн келечек сатып атабыз. Спиртной эмкиде дагы келип текшерип турабыз же ушундай кылыпчы. Башка балдар менен, экинчи сатпаңыздар. Ошо негизи мындан кийин сатпаңыздар же. Саламатсызбы же. Байкалап атасызбы же, несовершенный летке сигарет сатып атасыз. Мен бирөө жеп койдум. Сиз сураңыз да же. Сиз бuyakta сатуучусуз, жоопкерчиликтүүсүз туруп. Караңызчы, 14 жашта бала тамак сатып атасыз. Какой там бир тыйын үчүн келечек талкалап атасыз же. Мына бу жерде жазылып турат. Бул жолкусуна сиздин жүзүңүз тартпай эле коелу же. Эмкиде дагы ушундай текшерүүлөр болот. Мына көрдүңөр, өзүңөрдүн магазиниңерде жазылып турат же. 18 жашка чейин сатылганга болбойт. Да, иштеп баштадым да. Кой качан болсо дагы ар бирибиз билебиз да же. Балдар менен бул. Тыйын үчүн же келечекте талкалап атабыз же. Спиртной напиток, тамеки мененчи. Же эмкиде дагы текшерүүлөр болот. Паспортун карап келечекте жаш балдарга сатмай жок же. Бул жолкусунда сизди чыгарбайбыз жүзүңүздү. Эмкисине конкретно тартабыз же. Өзүңөр уят болбой эле өзүңүз. Жакшы. Паспортун 16 жыл үчүн Саламатсызбы, сиз сатпай жүрсүңүз же? Молодец, ушунардан жазып алып атып, караколдун көбүрөөк жеринде бар эле сигарет сатып атат жаш балдаргачы. Туура калсак, YouTube'да таза кыргыз каналы болбойт. Ооба, 18 жашка чыкчакта саткан болбойт да. Караколдун көбүрөөк магазиндерде жазылып. Ооба. Ошо мен ыраазычылыгымды билдирип эле кирдим. Сатпаганначы. Келечекте какой там тыйын үчүн талкалабайбыз да. Туура байт, Кылычта сатып атат. Молодцы, жакшы. Кардина, Асбеже. Байкалап атасызбы, сиз жаш четелек балага. Берилбейт да дедим мен. Сиз дебей бербешиңиз керек да же. Эми тартпай эле койчу. Жок, бул жолкусунда азыр эскертүү кылып жүзүңөрдү тартпай элебиз. Магазинде иштегендердечи, YouTube'да таза кыргыз каналы. Караңызчы, могу мөлтүрөгөн 14 жаштагы балага сигарет сатып келечек мунду талкалап атат. Негизи берчимизби? Чота мына неме болуп кетет да ушу.
Негизи вообще бербейбиз. Эже эмкиде да текшерүүлөр болот эже. Эмкиде такыр сатпаңыздар, сигаретиңизди кайрабыңыз. Уятты эже. Караш тыйын үчүн келечекти талкуулап атасыз эже. Сиз бул баланын энесиндей кишисиз эже. Жок, просто мен сени жиберди го деп ойлогом чын. Жок, кандай болсо дагы бар өзү келсин деңиз эже. Эмкиде дагы бир башка балдар менен текшерүүлөр болуп турат эже. Эмкиде точно өз ар биринин жүзүн тартып коомчулукка уят болот эже. Всё эже, сүйлөштүк э? Хватит. Тогда идите отсюда, я не то. Почему? Потому что лицам до 18 лет не продаем ни А тебе спиртные сколько лет? напитки, ни сигареты, ни насвай. Хорошо. А взрослые есть? Че взрослый? Ну, старше тебя. Тетя Света, да. Но она сейчас не может. И она тоже вам не даст. Хорошо. Это где подарок? Зачем? Ассаламу алейкум. Подписчиктер, мына өзүңөр көргөндөй эле Каракол шаарынын көп магазиндерин кыдырдык. Эки эле магазин саткан жок, калган бүт магазин сатты да. Бул өзү 14 жаштагы бала. 14 жаштагы баланын паспортун сураш керек болчу, жок дегенде ким жиберди? Ошо жиберген кишинин өзүн алып кел деш керек болчу. Эгерде керек боло турган болсо өзү алып келсин деп. Ошентип бир какой-то тыйын үчүн келечек муунду талкалап албайлы туугандар. Магазинде иштегендер, силерге да айта кетем. Силер сатпагыла, такыр строго, вообще сатпагыла. Паспортун сурагыла эгерде 18 жаштамын десе. Болбойт, келечек муунду тыйын менен талкалап атабыз. Мына 1 үчтүк сигарет сатам деп, 1 үчтүк сигареттен какой-то тыйын кылат, а зато келечек муунду талкалап атабыз. Мына баары доступный болуп атат бизге. Магазинге келип пиво алабы, же болбосо бир сигарет алабы, баары доступный биздечи. Ошону 18ге чыга электерге такыр запрещен кылалы. Вообще эч ким сатпаңыздар. Эмкиде азыр жүзүн тарткан жокпуз. Эмкиде бүт баарын кайра дагы башка бала менен ушундай текшерүүчтөрүн кылып, жүзүн тартып, ошо барды коомчулукка уят болуп калбайлы туугандар. Дагы эскертүү. Бүгүн эскертүү болду. Эмкиде сатпаңыздар. Келечек муунду сактап калалы туугандар. Келечек жаштар биздин келечегибиз. Азыртадан сигарет сатып атсак, өзүбүз азыр барып карасак атасындай, чоң атасындагыдай, энесиндегидей кишилер сигарет сатып атышы жаш балага. Бул өзү бала сигарет чекпейт, өзү спортсмен. Кайрадан жолуккан чакты каналга жазыла элек болсоңор жазылгыла, подписканы басып койгула. YouTube'да Таза Кыргыз каналы. Менин атым Рыскелди. Врачка урмат.